Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрт көзөмөлдөө боюнча кызматкерлери тарабынан Борбор калаадагы Айчүрөк соода борборунда пландуу текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында соода борбордун жооптуу кызматкерлерине өрт кырсыгын болтурбоо, алдын алуу, өрт өчүрүүдөгү алгачкы каражаттарды көрүнө жерге жайгаштырууну, ар дайым иштеп турган байкоого алууну түшүндүрүштү. Соода түйүндөгү өрт кырсыгынын келип чыгышын шарттаган эрежелердин бузулушун калыбына келтирүү жөнүндө эскертүү берилди. Бишкекте 37 жаштагы Нурзеда Садырбаева 3 эркек балдарды жарыкка алып келди. Маалыматка ылайык, ымыркайлар Бишкек шаарындагы номер 2-төрөт үйүндө Кесарова жолу менен жарык дүйнөгө келген. Алардын биринчиси 2360 грамм, экинчиси 1900 грамм, үчүнчүсү 2490 грамм салмакта төрөлдү. Белгиленгендей, учурда эне балдардын абалы канааттандырарлык. 2022 жылдын 30 декабрынан тартып Кувейт Бишкек-Кувейт багыты боюнча кошумча чартердик каттамдардын ачылышы пландалууда. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жазира Airways компаниясы Бишкектен Кувейтке каттамдарды 2022 жылдын 30 декабрында жана 2023 жылдын 1, 2, 4, 13, 15, 19 январында аткарганы турат. Буга чейин көрсөтүлгөн багыт боюнча жумасына 4 туруктуу каттам аткарылып келген: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, жума күндөрү.